Бишкектин чоң ортосунда жайгашкан Төкөлдөш айылында учурда дээрлик 10 миңдей кожолук бар. Алардын теңинин документи жок. Ал эми тургундар жерди учурунда сатып алгандарын айтып, бирок эмнегедир документтештирүү аракеттеринин майнап чыкпай жатканын билдиришти. Эйин жаткан талааны айылга айлантып, байырлап калгандар өз акчаларына коммуналдык кызматтарды тартып, бардык шартты түзүп алышкан. Социалдык жардамдардан артта калганы менен коммуналдык кызматтардын акысын, салык түрлөрүн төлөөдө унутта калышпайт. Кызыл китеп алуу үчүн тиешелүү мекемелердин каалгасын каккылап, алгылыктуу жооп ала албаган тургундар бүгүн Бишкек башкы архитектура ишканасына талаптарын айтып келишти. Төкөлдөштүн жашоочуларын Бишкек башкы архитектура муниципалдык ишканасынын жетекчиси кабыл алып, талаптарын укту. Ал үйлөрдү мыйзамдаштыруу иши алга жылбай жатканын башкы план менен байланыштырды. Көп кабаттуу үйлөр салганга ылайыкташтырылган жер деп, ген план боюнча. Бирок буга төкөлдөштүктөр макул эмес. Анткени шаардын башкы планы 2005 жылы иштелип чыккан болсо, Төкөлдөштөгү үйлөрдүн курулганына дээрлик бир кылымга жакындады. Ошондуктан башкы планды түзүп жатканда миңдеген кожолуктун тагдырын эске алыш керек эле дешет тургундар. Мен таң калганым ушулда ушунча жылдан бери жашаган кишиге мындай моралдык жагынан, мындай эме жагынан окуусу эленип калбады. Эртең мен шайлоого кантип барам? Мен владелец бурун болсо 81-жылы ал убакта глава архитектура жок эле жүрүнө БТИ деген бар болчу, бюротехнический инвентаризация деп койду. Ал чийип берген боюнча мен хозяин болчумун. Жолу прокуратурадан ушуну айткам. Өмүр бою кесилген адам 40 жыл түрмөдө отурса, помилование жасап бошотулабы десем, бошотулду. Мына мен 40 жылдан бери жашап, мени эмне узаконтетпейсиңер деп. Бул кандай болот? Жармыныкы бар, жармыныкы жок. Өткөндө бир эме ишмегенде ушу заявление менен кайрылганбыз, омбудсменге кайрылганда ал айтып атпайбы, таң калып. Алар эмне силер экинчи сорттуу адамсыңар деп. Ошол эле учурда төкөлдөштүктөрдүн көпчүлүгү үйлөрүнө кызыл китеп жасатып алышкан. Ошондуктан тургундар эмне үчүн мыйзам баарына бирдей эмес деген суроону кабыргасынан коюшту. Кандай кирет да биздики кандай кирбей калат. Данияр Нуриязович, азыр жазып алыңыз. Ар бир үйдү мисалы могу көчөдө кетти, 20 экөнүк бар. Эки на каком основании алган? Бул нерселерди мисалы үчүн бизге жанагы өзүңүздөр уккандай кызыл китеп алган жерлер бар деген маселе эмне себептен бүгүнкү күндө ошол жер кодексинде бардык жанагындай чечилбеген спорный вопросторду сот аркылуу чечилет. Эгерде соттун чечимдерин көтөрүп келген учурларда биз ал бүтүмдү жасайбыз дагы жанагындай комиссияга кетиребиз. Комиссия соттун чечиминин негизине таянып, кийин жерди жана берүү маселесин карап көрөт. Төкөлдөштүктөр тиешелүү кызмат жетекчилигине документтештирүү ишин тездетүү өтүнүчүн билдиргени менен канааттандырарлык жооп ала алышкан жок. Ошондо анан замкнутый круг болуп калып атпайбы? Анан кандай маселе чечилет? Силер мейли бул кишилерге эмес, мага как главному архитектору города объясните, бул маселе анда кайдан чечилиш керек? Сиз как юрист Анын генпланды да карабай, жер кодексинде эске албай эле 339-токтомду карап эле да чыгарган болбойт деп айтам да мен. Жок, мен түшүнүп атам. Сиз айттыңыз, мындан айланып келип туруп, али баягы точкага келип калдык да. А как разорвать этот круг? Эми жер кодексине да өзгөрүүлөрдү киргизиш керекпи? Ошол эле сунуштар. Жок, эми Төкөлдөш Борбор калаанын чоң ортосунда жайгашкан айыл. Бишкек шаарынын айланасында 50гө жакын конуш бар. Алардын көпчүлүгүнүн тургундары үйлөрүн мыйзамдаштыра албай, ондогон жылдардан бери убара тартып жүрүшөт. Мирлан Маматалиев, Адина Досумбетова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.